алейкум, касиеттүү кылым карыткан кыргыз элим. Кудай буйруса, биздин Актиет Аманат коомдук фондунун Жалал-Абад жерине салынган 9 үй бүлөгө ылайыктуу жашоого муктаждар комплекси экинчи кабаты толугу менен бүтүп турат. Урматтуу мекендештер, өтө сонун жаңылык бар бүгүн. Өтө сонун кабар бар. Экинчи кабатта 2 семья жашайт. Андан сырткары мына ушул жерде жашоочу муктаждарга иш орду экинчи этажда жайгашкан. Аны жакшы билесиздер, ушул жерде муктаждар бир гана муктаждыгына, бир гана жашоо шартына, бир гана турак жай эле берип койбостон, колуна кайырмакты кошо карматып, жумуш ордун берип, өздөрүнүн оокатын өздөрү кыла тургандагыдай бул жерге ушундай комплекс салынат. Урматтуу мекендештер, анда эмесе мен азыр экинчи кабат толугу менен бүтүп, ички отделкасы даяр турат. Толугу менен бүтүп. Мен азыр ушул жаңылыкты сиздер менен бөлүшөйүн иншалла. Бисмилла, анда эмесе баштадык. Мынакей биз экинчи кабатка чыгып атканда лестницалар чындыгында сонун кооз, караңыздар, атайын момундай кыргыздын орнаменттерин коюп, гүлдөтүп, краска берилик. Сонун момундай жарашыктуу жайгаштырып мына ушул жерде жасадык, көрдүңүздөр. Кудай кааласа краскасын бергенден кийин эми бардыгы чындыгында келишип атат, бири-бирине топ келип атат. Аны көрүп атасыздар. Потолокто караңыздар. Потолокко жарык чырактарын койгонбуз. Момундай обшивкаларын толугу менен бүттүк. Экинчи кабатты болсо, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, алгач бул проекти бир этаж менен эле негизи чийилген. Бул бир этаж эле чийилген негизи. Бирок биз кийин ойлонуп отуруп, момундай жерлер кайра-кайра чыга бербесе керек. Момундай жерлерди үнөмдөгөн аракет кылайлы деп, сол тарабын киргенде оң тарабы болот, көчө жакты караганда сол тарабы болот. Экинчи кабатты биз өзүбүз кошумчалап проект кылып бердик. Сол жагында турган 2 эшик 2 семья жашайт. Бул 3-чү эшик ишкана орду, 4-чү эшик мен артымда турган намазканага кызмат кылып берет. Кааласа офиске кызмат кылып берет иншалла. Негизи ушундай чакан комната болуп жайгашты. Урматтуу мекендештер, анда эмесе сиздер өзүңүздөргө бекем туруңуздар. Чындыгында бул жаңылык өтө чоң жаңылык. Биз мына ушул күндөргө жетебиз деп, жакшылыктардын, кубанычтардын, сүйүнүчтөрдүн бул башталышы. Кудай кааласа мына ушул иштерди жыйынтыгына муктаждарга мына ушундай кылып тапшырып берип алсак деп ниет кылып жүргөнбүз. Мына ошол ниетибизге Аллах Таалам акырындык менен жеткирип атат. Келиңиздер, анда эмесе биргеликте биз кайрадан сиздерге толугу менен экинчи кабатты, алгачкы семья, жашоочу семьялардын үйүнөн баштап, экинчи кабаттын ички отделкасын сиздер менен бөлүшөйлү. Келиңиздер. Бисмилlah, бисмилlah. Машалла. Мына урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жүрөгү мээримге толгон, берешен, жомарт инсандар. Караңыздарчы. Мына керемет, ушул кереметтүү үйдү Аллах Таалам кимге буйруп турар экен, Караңызчы, бул өтө керемет, толугу менен үй мына бүтүп турат. Жарыкчалар жандырылып турат. Мынакей караңыздар. Ар түрлүү светте болуп жанат. Ар биринин момундай автоматчалары коюлган. Мен бүгүн ушул комнаталарга кухня мебель, кухня гарнитурларды көрүп сүйлөшүп келдим. Кудай кааласа айнек шторалары толугу менен Россиядан келген, жакшы билесиздер. Полу мынакей толугу менен бүттү. Жарашканын караңыздарчы, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Чындыгында шунчалык сүйүнүп атам. Бул сүйүнүчтөрдү ар бириңиздерге каалайт элем. Ар бириңиздерге ушундай сүйүнүчтөрдү, ушундай кубанычтарды Аллах Таалам насип эткен болсун. Бул кухня студия бөлмөсү, зал кухня бөлмөсү. 5-ке 4 кухня мебельни коюлат, кухня гарнитур коюлат. Мына бул жерге телевизор илинет. Бул жерде күбүрөшүп, семейный чайын ичип, тамагын ичип, кадимгидей жашай беришет.
Уктоочу бөлмөсү, паровой отоплениялар коюлган, заманбап, мында айнектер атайын коюлган. Кышта форточкаларды аз ачып, көп ачып, атайын мында иштетсе болот. Мынакей керемет сонун бардыгы. Вытычкалар коюлган. Бул атайын вытычкалар комнаталардын абасы алмашып берип туруш керек. Потолокторго обои жармаштырылып, кыргыздын парламенттери менен мындай багеттер коюлду. Керемет, чындыгында керемет. Бул бөлмөсү уктоочу бөлмөсү. Уктоочу бөлмөнү биз муктаждар комплексинин бүт спальня бөлмөсүн мындай кадимкидей ак акиташ менен ак кылдык. Потологун гипсокартон менен мындай формаларды чыгарып, обойлорду берип, анын обойлорго биз өзүбүзгө жаккан мындай түстүү светтерди берип атабыз. Асман свет, ортосу дагы ак асман свет. Керемет, полу даяр, потологу даяр, дубалы даяр. Кыскасын айтканда, жашоого даяр иншалла. Караңыздар, керемет. Бир айнекти салабыз, эме штораны, айнек пардан илебиз. Гилемди салабыз. Момундай айтканда, бул бөлмө жашоого даяр. Ушул үйлөр кайсыл инсандарга буйруп турар экен, Бул биринчи семьянын үйү. Экинчи семьянын үйүн көрөбүз. Жүрүңүздөр, аны дагы толугу менен көрөбүз иншалла. Чындыгында сонун мына керемет. Эшиктери дагы атайын момундай брон эшиктер коюлду, караңыздар. Ачылып жабылгандары керемет. Бул биринчи үй бүлөнүн үйү. А биз кирейин деп аткан үй бүлө бул экинчи бөлмөнүн үйү. Кудай бурса, бисмилла. Мына машалла, машалла. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим. Кылса болот экен го. Кылса болот экен го, бардыгы ниетке жараша экен, караңызчы. Ушундай телевизорлордон көрүп алып эле арабтар муктаж энелерге, үйү жок апаларга үй салып берип атат экен, үй берип атат экенин көрүп, шунчалык көзүңө жашалып, ыйлап, эмнеге биз ушуларды кылсак болбойт деп шунчалык өкүнчү элек. Караңызчы, Аллах таалам бизге дагы ошол жумуштарды себепкер кылып, буйруп жөнөтүп койду. Мына бул экинчи этаждагы экинчи семьянын үйү. Обою керемет обой. Мына ушул эки обой тең Россиядан келген физилин обой. Алтын түстүү обой. Кадимкидей ушул жерге дагы кухня гарнитур коюлат. Бардыгы окшош. Потологун көрүп атасыздар, жарашканын. Эмдев 3 светте чыккан, ак, ортосу алтын түстүү, чекеси шоколадный түстүү. Мына бул кадимкиле ошол кухня, студия кухня бөлмөсү. Бул жерге дагы биз телевизор илип беребиз, кухня гарнитурду коюп беребиз, холодильникти коюп беребиз, айнек штораларды коюп беребиз, килем паластарды салып беребиз, төшөктөрдү коюп беребиз, идиш аягын коюп беребиз. Иншалла бул жерде бир гана жашаш керек. Бир гана жашаш керек. Кышта кайерге барып күн кечирем деген инсандар ушул жерде жылуу өмүрүн өткөрүш керек. Ички эшиктерди болсо көрүп атасыздар. Мына жада калса стрештерин дагы биз толук сыйрый элекпиз. Кыргыздын момундай парламенттери коюлган. Сонун момундай ички эшиктери. Эшиктин болсо чекесиндеги обналичкалары, плюнтустары, жада калса бул айнектин бурчундагы обойный уголоктору бири-бирине чак келип, жарашып турганын караңыздар. Бул дагы бир дизайнерлик жумуш. Мына буйруса бул экинчи семьянын үйү. Мына бенгер кирип келаткан кадимкиле уктоочу бөлмөсү. Бул дагы 4x4 размер. Полу толугу менен бүттү, стенасы толугу менен бүттү. Потолокту караңыздар. Эми бул муктаждарга кээ бир инсандар айткандай жөн эле кылып берип койсоңор болот эле. Өзүңөрдү кыйнабай деп көп инсандар айтат. Бирок менде ушундай принцип бар. Эмне үчүн муктаждарга боло берет, бирок бизге болбойт. Биз өзүбүздүн үйүбүздү саларда укмуштуудай жасайбыз го, тим эле. Укмуштуудай кымбат материалдарды алып келип, укмуштуудай тим эле үйлөрдү жасайбыз. Киргенде вау дей тургандайчы. Мына ушул муктаждардын үйү дагы так ошондой болуш керек. Муктаждарга бул жомок катары болуш керек. Себеби Аллах таалам ушул үйлөрдү ошолорго белек кылып атат. Өзүңө эмнени кааласаң, өзгөгө да ошону каала дейт. Мына ошол бизде принцип бар. Мисал айтканда Көз Азиз Асылбектин үйүн
көзү көрбөйт деп ошол үйдү деле мындай кылып бүтүрүп берип койсок мисалы болмок. Бирок биз андай кылгыбыз келбеди. Көзү көрбөсө дагы жада калса кирген жууна турган ванналарына шундай түстүү сүрөт менен коюлган кафелдерди, кымбат материалдарды койгонбуз. Себеби ошол бала көзү көрбөсө дагы ушундай татыктуу жерде жашаса экен деп. Мына бул бөлмөдө дагы, уктоочу бөлмөдө дагы көрүп атасыздар, вытычкалар бар. Кадимгидей актар бүткөн. Плюнтус менен полду жарашканын караңыздар. Албетте ламинат болгон жок, бирок ОСБ болду. Ошентсе дагы келишип турганын караңыздар. Керемет. Сонун эми бул үйгө биз бул семьяларга эмне кылышыбыз керек? Биз булга кухня гарнитур коюш керек. Нол жерге бир телевизор илишибиз керек. Холодильнигибизге спонсорубуз бар. Айнек шторалар Россиядан келген. Гилем паласыбызга дагы Мукаррам эжекебиз алып берем деген. Тошокту салышыбыз керек. Идиштер бардыгы даяр, жакында идиштер келет. Кыскасы, момундай айтканда даяр. Биринчи кабатты дагы так ушундай бүтүрүшүбүз керек, иншалла. Урматтуу мекендештер, паровой отопленияны билесиздер. Жалпысынан 360 000 сом расходту, каражатты чапчыган, талап кылган, ошончо каражат кеткен паровой отопленияда, момундай айтканда, иншалла көз тийбесин, сөз жок. Ташкент кой үйдүн ичи Кудай кааласа. Мен өткөндө текшерип көрдүм да. Мен булардын акчасын жөн эле берип койгон жокмун. Себеби сиздердин күнү түнү уктабай таап аткан аманатыңыздарды, ырыскыңыздарды, ар бир сомдоп салган аманатыңыздарды дагы мен ушунчалык кылдаттык менен карап иштетип атабыз. Биз балким сиздердин алдыңыздарга жооп берсе жооп берербиз. Бирок биз эң негизгиси Аллахтын алдына барып, жооп берер күндү эстеп, жооп берер күндү ойлоп, сиздердин пешене териңиздер менен күнү түнү уктабай тишиңиздердин кирин соруп, алыста мигрант болуп, бөтөн эл бөтөн жерде жүрүп, араңдан тапкан аманатыңыздардан, ырыскыңыздардан бөлүшүп аткан, жөнөтүп аткан момундай ырыскыңыздарды биз өтө кылдаттык менен иштетип атабыз. Көрүп атасыздар. Иншалла паровой отопленияда кеп жок. Сонун. Эгерде бул батарейка үй комната катысып кеткен болсо, бир батарейканы өчүрүш үчүн секин муну бурап коебуз. Толук менен бурасаң толук өчөт. Жарым секин бурап койсоң жылуураак, азыраак ысыйт. Эгер экон тең ысытпай турган болсок, экон тең өчүрүп коебуз, бүттү. Электромонтаждарды көрүп атасыздар. Мисал айтып коеюн. Мынакей. Жакыныраак кылып берсеңиз жакшы болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 автомат турат. Бул эки семьянын үйүнүн ичиндеги 7 автомат. 2 автомат эмнеге көтөрүлүп турат? 2 автомат мен азыр өчүргөн болсом, мына потолок свет өчтү. Көрдүңүзбү? Кайра жандырган болсом жанды. Мынакей. Мына ушул 1 автомат ушунуку, а 1 автомат болсо люстра коюла турган токтуку. Урматтуу бир туугандар, мына люстра коюла турган эменики 1 автомат муну турат. А 1 автомат муну эменики. Чекедеги светильниктер. А бул 5 автомат 2 комнатадагы розеткалардыкы. Эгерде могул жерде 3 розетка жайгашкан. Ушул розеткада замкания чыккан болсо, бир гана ушул розеткаң иштебейт, калган бул розеткаларың кызмат кыла берет, иштей берет. Евромонтаж. Мына ушундай урматтуу мекендештер, эң кызыгы бул жакта. Эң кызыгы төр жакта. Аны бардыгыбыз ушунчалык кубаныч менен бөлүшөбүз иншалла. Жүрүңүздөр андыбыз. Экинчи семьядан чыгабыз. Чыккан замат бул жакта ушундай ишкана бөлмөсү бар. Мынакей урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Экинчи кабатта жүрөм. Чындыгында эс алып эле жүргөндөй болуп атам. Эки семьянын үйүн толугу менен көргөздүк. Эң негизги муктаждар комплекстин эң момундай айтканда өзөгү, эң негизги жери, Кудай буйрса жүрөгү деп коеюнчу. Себеби ушул жерде муктаждар мына ушул жумуш орду менен оокат кылышат иншалла. Мен азыр ушул жерде жашоочу чыныгы муктаждарга атайын даярдалган ишкана бөлмөсү менен көргөзөм. Ишкана толугу менен бүттү. Аны дагы сиздер менен бөлүшөм. Жүрүңүздөр. Мына урматтуу мекендештер, машалла. Машалла. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Бул кереметтүү жумуштарга
чындыгында себепкер болгоныма ушунчалык Кудайга шүгүр кылып атам. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Bir адамга жумуш берүү деген бул эмне деген бакыт. Бүгүнкү күндө мамлекет канчалаган биздин мекендештерибизге, бир боорлорубузга жумуш ордун бере албай атат. Албетте, мамлекет алсыз, мамлекетибиз жетишсиз, ошондуктан бүгүнкү күндө биздин кыргыз мамлекетибиз момундай айтканда аркада, бирок элибиз алдыда, элибиз бай момундай айтканда. Мына биз Кудай кааласа жок дегенде 4 адамга, жок дегенде 10 адамга болсо деле бул жерде жумуш орду. Муктаждар комплексиндеги тигүү цехи, урматтуу мекендештер, караңыздар, чындыгында керемет. Мол турган ар бир точкалар. Мына бул жерге бир точка, мен уже швейный машиналарды кече көрүп койдум бир жерден. 20 миңден карай 40 миңге чейин атайын машинкалар бар экен. Мына ошол машиналардан отургузабыз. Бул жерге бир машина столу менен, бул жерге бир машина столу менен, бул точкага бир машина столу менен, кыскасында ар бир 6 тигүү машинасына расталган. Жана үтүк бар, үтүккө да места бар. Жана бул жерде чаканыраак раковина, кол жууй турган места бар. Жана бул жерге бир сонун бир экран, телевизор коюлат. Жумушчулар телевизор көрүп, сонун жумушун аткарып беришет. Кадимкидей эле паройлор жасалган. Азыр бизде ашкан эмес, мына ушул жердеги материалдарыбызды бул жака алып келип койдук. Кудай кааласа эми элибиз ушул муктаждар комплекске алып келип берген төшөгүбү, идишиби, аягыбы комплекске деп муктаждар үчүн эмне алып келип берсе, пока биз жумуш ордуна чейин бул жерде скалат катары колдонуп турабыз. Кудай кааласа эмне алып келинсе дагы, эмне ашша нерселер болсо ушул жерге киргизип турабыз. Урматтуу мекендештер, бир нерсени айтып кетпесем болбойт. Абойду байкап атасыздарбы? Абой көрүнүп атабы? Урматтуу бир туугандар, Россиянын жараны, Москванын тургуну, өзү Россиянын жараны, орус кемпир. Биздин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду боюнча маалыматы бар экен, урматтуу бир туугандар. Мына Россиянын жараны орус кемпир биздин жасап аткан жумуштарыбызды көрүп турат экен. Бул керемет. Караңызчы. Аллах Таалам бүгүнкү күндө бир гана кыргыз элинен эмес, бир гана өзбек элинен эмес, бир гана мусулман эл эмес, башка улуттарды дагы бизге жардамга, көмөккө жөнөтүп атат. Бунун бардыгы албетте Алла Тааланын буйругу да. Мына ошол орус кемпир ушул жерге момундай атайын физилин, ушул ишканаңарга болсун, ушул тигүү цехке болсун деп 9 урлон абойын, жалпысынан 29 урлон абойду ушол орус кемпир жана Мирбек деген агабыз экөө биригип ушул 29 урлон абойду жөнөтүптүр. 29 урлон абойдун бизде азыркы күндө 12 урлону ашты, экинчи этаждан ашты. Эми 12 урлонду биз биринчи кабатка иштетебиз. Кудай буйруса 2 комнатага жетип калат экен. Мына ушундай керемет, урматтуу мекендештер. Албетте мен ушул орус улутундагы энебизге, кемпирге дагы терең ыраазычылык билдирем. Эгерде Мирбек ага көрүп аткан болсоңуз, өтө терең ыраазычылык билдирип коюңуз. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жана фонддун жетекчиси катары жеке өзүмдүн атыман Сапарбаев Медер жана ушул жерде жашоочу муктаждардын атынан жана кыргыз элибиздин атынан ошол орус кемпирге терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах разы болсун. Жана ар бир жардам берип аткан элибизден Аллах разы болсун. Чындыгында керемет, мына бул жерге ишкана бөлмөсүнө 3 парой отопление коюлган. Албетте бул дагы ошолдогудай эле. Мына эгер кат усуп кетсе өчүрөбүз, башкалары иштей берет. Точкалар коюлган. Бул жер атайын момундай арка кылдык, караңыздар, бир кооз көрүнүп турсун деп. Эми булардын швейный цехке эмне алышыбыз керек? Тигүү машиналарды коюшубуз керек. Нол жерге ар бир семьяда люстра коюлат, люстраны коюшубуз керек, жарык берүүчү лампаны. Шторалар келген, штора размери туура келсе, штораны коюшубуз керек. Бүттү. Момундай айтканда 6 тигүү машина коюлат, бир үтүк коюлат. Бул ишканага даяр, Кудай кааласа, иншалла. Жүрүңүздөр, дагы мен бир сонун кабарды көргөзөм. Бул албетте бул дагы бир өзгөчө кабар. Бул кабар
ушул ишкананын жанынан чыкканда эле эң төрдө турган намазкана бөлмөсү. Бул намазкана Кудай кааласа ушул жерде муктаждарга кызмат кылат. Жада калса офиске да кызмат кылат деп биз атайын мына ушундай формада жасап алдык. Жүрүңүздөр, бул жакты дагы өтө момундай айтканда абайлап караңыздар. Себеби өтө кооз жер. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим. Кыргызстаныбыздын түндүгү дайым бийик болсун. Кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекетибиздин түндүгү дайым бүтүн болсун. Кыргызстаныбыз, кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин желбиреген желеги бүтүндөй дүйнө элинде желбиреп турсун иншалла. Аллах таалам ошолго жеткирген болсун. Мына Кыргызстанда, кыргыз элинде, Кыргызстан жеринде эмне деген чыныгы баатырлар бар. Чыныгы мыкты спортчу балдар бар, кыздар бар. Кыргызстанды дүйнө элине тааныткан, Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн Кыргызстандын эр азаматтары бар. Аллах разы болсун ошолордо. Мына биз бул намазкана бөлмөбүзгө момундай атайын түндүктү жайгаштырып, түндүктүн чекесине Кыргызстандын парламент атайын кооздолгон ушундай саймаларын жайгаштырып, анан эң негизгиси момундай 3D түстөгү кыргыздын парламенттери коюлган момундай обойду бердик, полуна ламинат бердик. Бул жер Кудай кааласа чакан намазкана же болбосо офиске кызмат кылат. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, эң негизги максатыбыз ушулар эле да. Сонунбу, өтө сонун жарыкчалар коюлган, светтер жанып турат. Түндүгүбүздүн четинде да жарыктар болуп турат. Ар бир кыргыздын, ар бир Кыргызстан элинин жүрөгүндө мына ушул Кыргызстандын желеги түндүгү кошо жашаш керек. Биз бүгүнкү күндө мен жеке өзүм Кыргызстан жеринде бейиштей болгон кыргыз мамлекетинде болгондо дагы эң кооз жерлердин бири Кыргызстан жеринде Жалал-Абад аймагында Сузак өрөөнүндө мына ушул жерде төрөлүп калганыма мен шүгүр кылам. Эң негизгиси мен кыргыз болгонума шүгүр кылам. Кыргыздын ичинен жигит болуп, мырза кылып Аллах таалам жаратып койгонуна мен шүгүр кылам. Аллах таалам мырза кылып жараткан соң Кыргызстан элине, кыргыз элине, Кыргызстан мамлекетине кызмат кылсын деп бүгүн бизди омундай болгон чоң жоопкерчиликти, чоң жумушту берип койгонуна мен шүгүр кылам. Кыргызстанда 6 миллион эл болуш керек. 6 миллион элдин арасынан тандап алып, мына бизге ушул жумушту буйруп койгонуна мен шүгүр кылам. Кудайым буйруса мен Аллахтын астында, элибиздин алдында ушундай убада бергем. Ден соолугумдун аягына чейин, өмүрүмдүн аягына чейин мен Кудай кааласа иншалла Ак ниет аманат коомдук фондунун жетекчиси, Кыргызстандын жараны, Кыргызстан элинин, кыргыздын уулу Сапарбаев Медер мен өмүрүмдүн аягына чейин, ден соолугумдун аягына чейин ушул Кыргызстан жерине, Кыргызстан элине, кыргыз мамлекетине, дини исламга, эң негизгиси мамлекетибиздеги, мекенибиздеги оор жашап аткан муктаж элиме кызмат кылам деп Аллахтын астында убада бергем. Кудай кааласа мына ушул убадаларым Аллах таалам жеткирген болсун. Ушул ниеттериме жеткирген болсун. Эч качан Аллах таалам бизди шерменде кыла көрбөсүн. Эч качан бизди Аллах таалам эл караган жүзүбүздү жер карата көрбөсүн. Аллах таалам бизди дайыма жаман көздөн, жаман сөздөн, адашкан жолдордон сактаган болсун. Мен дайым Аллахтан суранам. Албетте мен Аллахка да шүгүр кылам. Канчалаган сыноолор берилип атат. Канчалаган бут тосуулар болуп атат. Өзүбүздөн чыккан уул эле деп колдоонун ордуна канчалаган инсандардын,
буттосууларына чалындык. Албетте мүдүрүлөт экенсиң, эркек болгондон кийин ушундай тоскоолдуктар дагы болот экен. Ансыз биз бул бийиктикке жетиш кыйын. Мен ошого дагы шүгүр кылам. Ошондой инсандарды сыноо катары бизге жөнөтүп койгонуна да шүгүр кылам. Аллах ыраазы болсун. Ошол таап аткан, ошол бизге душман чыгып аткан инсандар тапкан соопторун бизге кошуп берип атат Аллах Таалам. Мына ошого мен шүгүр кылам иншалла. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим, чындыгында бул кереметтүү ишти көрүп, ичимден ушунчалык толкунданып сүйүнсөм, өзүм кээде ишенбей, кээде ушунчалык бир ичимден ушунчалык башкача өксүп ыйлаган күндөр болот. Себеби мындай кубанычтарга себепкер болгон, мындай бакыттарга себепкер болгон бул башкача нерсе. Буну ким башына түшкөндө гана билет. Мына ушундай достор, туугандар, мекендештер, Кудай кааласа бул күндөр дагы аз калды. Бул күндөр дагы бүтөт. Бул иштерибиздин дагы аягына чыгабыз иншалла. Мына урматтуу мекендештер, албетте бунун бардыгына себепкер болгон, бунун бардыгына ушул даражага жеткирген сиздердин колдооңуздар менен ушул деңгээлге жеттик. Биз өзүбүз эле жетип калган жокпуз. Сиздер колдоп отуруп, чын жүрөгүңүздөрдөн колдоп отуруп, эң сонун дуаларды берип отуруп, мына ушул деңгээлге жеттик. Кудайга шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим, кыргыз касиеттүү кылымга арыткан. Кыргыз эч качан башына оор мүшкүл түшкөндө бири-бирин таштаган эмес. Кыргыз нечен деген кыйынчылыктарды башынан өткөрүп келген. Кыргыз үркүндү башынан өткөргөн, согушту башынан өткөргөн, ачарчылыкты башынан өткөргөн. Кыргыз эч качан чачыраган эмес. Өзү калкыбаз кыргыз чындыгында ким экендигин дүйнө элине даңазалап койгон. Мына ошонубуз менен биз кыргыз болуп келебиз. Кыргыз желегибиз менен, кыргыз эң негизгиси тилибиз менен кыргыз экенибизге сыймыктанып келебиз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, экинчи кабатты көрдүңүздөр. Ички отделкасы эми толугу менен бүттү. Сырткы гана фасадка могул, сырткы эле багандай снежок же травертен жана башка иши эле калды экинчи кабаттын. Биринчи кабаттындагы. Биринчи кабатта болсо 12 комнатанын толугу менен ички отделкасы бар. Биринчи кабатта толук айнектер коюлуп бүткөн. Эшиктери бар. Бүгүн бир агабыз байланышып, мен эртең колумдан келишинче 7-8 эшикке жардам берем деди. Жана дагы эшикке жардам берем деген берип аткан инсандар бар. Кудай кааласам да эми биринчи кабаттын ички отделкасын баштайбыз. Эң негизгиси биз башкы ниетибиз быйыл кышка чейин, күн сууктаганга чейин ушул комплексти бүтүндөй бүтүрүп, ээлерине тапшырып алсак деп катуу аракеттебиз. Бирок аракетти колдон келишинче кылып атабыз. Албетте катуу жылыш болуп кетпегендиктин себеби бардыгы келип каражатка такалат. Мына азыр экинчи кабаттын дагы ички отделкасы, паровой отоплениясы, негизи эле ушул күнгө чейинки жумуштары бизди бир топко, момундай айтканда, ойго салды, бир топко чейин бар апарды. Бирок Кудайга шүгүр, акырындап жылып атат. Бирок убакыт, урматтуу мекендештер, азыр сентябрдын бүгүн 11 болуп калды. Сентябрдын почти жарымы. Октябрь ичи биз бунун бардыгын бүтүрүшүбүз керек деген ниетибиз бар эле, аракеттебиз. Ноябрь ичи уже күн сууктап калат, ошондуктан биз октябрь ичи толугу менен бүтүрүп туруп уже тапшырышыбыз керек. Ошондуктан дагы деле сиздерге албетте кайрылабыз. Урматтуу кыргыз элим, эгерде мүмкүнчүлүгү бар инсандар, мына азыр экинчи кабатты көргөн инсан, экинчи кабаттын ички отделкасын көргөн инсан, экинчи кабатка кимде ким жардам берген болсо ушунчалык сүйүнүп атат. Караңызчы. Менин
кичинекей кошкон салымы менен ушул үйлөр бүттүбү деп ушунчалык сүйүнүп атса керек. Экинчи кабатка салым кошо албаган инсандар ушунчалык өксүп атса керек. Сиздер дагы кийин убак эле өкүнүп калбаңыздар. Биринчи кабатта жакында бүтүп, негизи эле бул комплекс толугу менен бүтүп, жакында тапшырылып бүткөндөн кийин кап, мен деле жок дегенде Медер айткандай 100 сом болсо деле салым кошуп калбаптырмын деп өкүнүп калбаңыздар. Албетте көп түкүрсө көл болот, тамчыдан көл куралат. Бул видеодон кеминде 5000, 10000 киши көрүп атат. 10.000 киши 100 эле сомдон которгон болсо 1 миллион акча болот экен. 1 миллион акча менен бул жердин 12 комната, биринчи этаждын ички отделкасы толугу менен мындай айтканда бүтөр эле. Көрдүңүзбү? Сиздин 100 сом гана салган аманатыңыз менен 9 үй бүлөгө салынган муктаждар комплекси аяктап калар эле иншалла. Ошондуктан кайдыгер карабаңыздар. Мана ушундай иштерге себепкер болуңуздар, жакшылыкта жарышыңыздар. Ушундай иштерге Алла Таалам сиздерди себепкер кылган насип эткен болсун иншалла. Албетте кимде ким сунуш суроолор болгон болсо, балким колдоо көргөзөм деген инсандар болгон болсо, ушул видеолордун аягына, астына бүт фонддун реквизиттери жана фонддун визиткасы да аягына коюлган. Сунуш суроолору болгон болсо түздөн-түз байланышыңыздар. Рахмат барыңыздарга. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эң негизгиси Алла Таалам ушул комплексте быйыл ээлерине тапшырып берүүнү, биргеликте сиздер менен ар бир күлүштөрдү муктаждарга тапшырып берүүнү насип эткен болсун иншалла. Ассаламу алейкум.